эл үчүн. Кыргыз тили жана Айтматов аламы аталышындагы мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинде Чыңгыз Айтматов улуу ойчул аттуу факультеттер аралык кароо сынагы өткөрүлдү. Акыркы калем шиктешим. Биздин ар бир факультет Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармалары боюнча мына бүгүн аргандай өзлөрүнүн өнөрлөрүн көргөзүп атышат да. Биринчиден бул баягы кароо сынак болгон менен мына мен да ошол жерде отуруп, биз кайрадан Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларына кайрылып, кыргыз эли кандай кыйынчылыкты биздин чоң апа, чоң аталар, биздин ушул мурунку муундагылар кандай кыйынчылык менен ушул турмушта алып келгендиги үчүн жаштарга сөз түрдө тарбиялык мааниси бар экендигин мына кайрадан биз күбө болуп атабыз. Кандай ушунчалык бир толкундануу менен баары тең кабыл алып атышат. Кай заманда? Иш чарада Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет Кызыл алма, Саманчынын жолу, Эрте келген турналар, Биринчи мугалим, Кылым карытар бир күн повесттери боюнча студенттер театрлаштырылган үзүндүлөрдү чагылдырып, жазуучунун чыгармалары боюнча огондуу ырларды аткарышты. Чыгармалары жаңырып жатат, ырлары жаңырып жатат. Ошо аткарып атканда студенттердин ушундай даярдыктарын көрүп, как будто ошонун ичинде арбаш жүргөндө көзгө жаш келип атат. Чындыгында студенттер абдан жакшы, жогорку деңгээлде даярданыптыр. Ушундай иш чараларды ошо Айтматов атабыздын чыгармаларын дагы унутпай, тек гана сахнада жүрөгүбүздө калбастан, жүрөгүбүздө калса экен деген максатыбыз бар. Бирок көпкө уюштуруп туралы, анткени бул тек гана биздин ошол өзүбүздүн руханий маданиятыбызды гана эмес, өзүбүздүн актерлук чеберчилигибизди дагы, жашоого көз карашыбызды дагы, анын аркабызда өсүп келе жаткан жаштарга дагы үлгү көрсөтө турган иш чаралар болот да. Мен Жоламандын ролун аткарам. Мен бул ролду уже экинчи жолу аткарып атам. Ошон үчүн мен бул ролдун аткарчы образга кирүү үчүн мага жеңилдик болду уже экинчи жолу. Ошо баары жакшы өтүп атат. Биз бир жума даярдандык. Кыйынчылыктар формадан кичине кыйынчылык болду. Анан кыйынчылыкты жойдук. Мен азыр эле Майсалбектин ролунан өзүм аткарып чыктым. Мен бул ролго өзүм жан дүйнөм менен кирип кеттим десем болот, анткени бул ролду ушунча катуу даярданып чыктым. Китепти до конца, мисалы, аягына чейин окуп, ролго жан дүйнөм менен кирүүгө аракет кылдым, бирок ошону майын чыгара аткардым десем жаңылышпайм. Мен азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим чыгармасындагы Алтын айдын ролун аткарып жатам. Негизи бул чыгармалар бизге аябай эле көп таасирин берет, тарбиялык мааниси дагы чоң. Чыңгыз Айтматовдун баардык эле чыгармалары бизге белгилүү, баардыгын эле тааныйбыз, билебиз. Студенттер мыкты деңгээлде даярдыктарын көрүп, иш чарага бирде менен катышышты. Ал эми жыйынтыгында жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык жана дипломдор тапшырылды. Элнура Канярбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.